Саламатсыздарбы, Кыргыз Туусу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто эмаки өнүктүрүү борборунун балдар психологу Мамытова Акчолпон айым конокто. Саламатсызбы, Акчолпон айым? Кош келипсиз биздин студияга. Айтыңызчы, Акчолпон айым, бүгүнкү күндө сиз иштеп жаткан өнүктүрүү борборунда же болбосо жалпы эле психологдук тажрыйбаңызда ата-энелер кандай көйгөйлөр менен көбүрөөк кайрылышат, ушу сиздерге балдарын ээрчитип барган ата-энелер? Саламатсыздарбы? Азыркы учурда көбүнчө бул кайрылгандардын көбүнчө маселелери бар. Мындайнын кандай десем, чогултуп алып келип караганда бул эки муундун көз карашынын кагылышуулары болуп эсептелинет. Мисалы, ошол эле 50-60 жаштагы адамдар менен азыркы 14-15 жаштагы балдардын ушу эки муундун кагылышуусу десек болот. Мисалы да, кагылышуусунун себептери мурунку заман менен азыркы заманды салыштырышат. Мүмкүн мурунку заманда мисалы доктор болуу, врач болуу өтө маанилүү профессия болсо, азыркы учурда мисалы жаштар көбүнчө блогер же болбосо азыркы программист деген сыяктуу көп басым жасашат да. Ошол себептен буларда көз карашынын кагылышуусу, мисалы ата-энеси аны медакадемияга оку деп медакадемияга окутуп акча төлөп канча деген эмгектерин коротуп окутса, баласы медакадемияны окугусу келбестен ал мен мисалы блогер болом деп чыккан учурлар болгон. Ушул сыяктуу нерселер көп кездешет. Жана ошондой эле көп учурда азыркы мектепте жаш балдардын менен ата-энесинин келишпештиги бул телефонго кирип кетүү, компьютердик оюндарга кирип кетүү, ошондой эле ар кандай бир чөйрө, жанагындай көчөдөгү ар кандай чөйрөдөгү балдар менен кошулуп, көбүнчө алар кошулуп алып компьютердик оюнга барышат да. Ошол маселелер көбүнчө кайрылышат да. Чолпон айым, мына ушул нерседен, мисалы балдарды телефондон тыюудан же компьютерден тыюудан чектеп коюу менен ушул маселени чечүүгө болобу? Мисалы баланын колунан интернетти алып коюу менен же компьютерге жакындап жолотпой коюу менен. Себеби бул нерсе көпчүлүк байгы ата-энелер аргасы кеткенде ушул кадамга барышат. Телефонду алып коюшат баланын колунан дегендей. Бул негизи телефонду алып коюу же интернетти өчүрүп салуу менен чектелсе муну чечүү маселеси. Бул өтө туура эмес, биринчиден. Экинчиден, кандайдыр бир орустар айтканда обратный эффект берет да. Мисалы бала протест катары башка нерсеге кетиши мүмкүн. Же болбосо бербесең го мен телефонсуз жашайм деп башка нерсеге кетип калышы мүмкүн да. Ата-энесине ошо нерсесине алып койгонуна жини келип, же болбосо кандайдыр бир башка бир шактарга барышы мүмкүн. Башка бир кадамдарга барышы мүмкүн да. Себеби ата-эне кандайдыр бир мен ата-энемин, мен сенден кыйынмын деген сыяктуу нерсеси менен баланын кандайдыр бир баалуулугун алып койгондой сезилет да балагачы. Ата-эне болсо сөзсүз түрдө ал мен телефонду алып койдум, болду балам ойнобойт телефон. Ойлонуп көрүш керек да, эмне үчүн бала телефондон чыкпайт, эмне үчүн компьютердик оюндарды ойнойт? Мүмкүн балага бир нерсе жетпей аткандыр. Биз айтып кеткендей эле, мисалы адам бул социалдык социумдун бир кандай десем, социалдык жандык болгондуктан адамга дайыма баарлашуу керек, бир нерсени айтып берүү керек, бирөө менен сүйлөшүү керек. Жок эле дегенде ойнош керек. Кичинекей мисалы 3 жаштагы балдар сөзсүз түрдө ойногусу келет. Оюнчуктар менен сүйлөтүп ойнойт, байкап көрсөңүздөр, оюнчуктар менен сүйлөтүп, баягы болуп аткан айлана чөйрөдө болуп аткан нерсени ошону чыгарышат да аларчы. Ошол учурларда көбүнчө ата-эне баланын жанында болбойт. Ата-эне көбүнчө жумушта болот. Же болбосо азыркы учурда мигранттарыбыз көп баланы башка бир туугандарына таштап коет дагы, өздөрү иштеп кетет. Туугандарына өзүнүн балдары эмес, башка бирөөнүн балдары да келди. Ал көңүл буруу, балдарга көп көңүл бурулбай калгандыктан бала баягы ошо баарлашууну, ошол нерсени башка жактан издейт. Телефондон издейт азыркы учурда. Кандайдыр бир жалгыздыгын ошол телефон интернет менен толтургусу келет. Интернет менен, анткени интернеттен сүйлөшөт, бирөө менен бирөөнү көрөт. Азыркы учурда WhatsApp деген бар, Telegram деген бар, андан башка да көп социалдык тармактар бар. Ошол жерден
сүйлөшөт. Сүйлөшкөндө анан кандайдыр бир ичиндеги бир боштук толгон сыяктуу болот да, анан көбүнчө ошол жака тарта берет. Андай ата-энелерге мен айтат элем, мүмкүн болсо психологко кайрылса. Азыркы учурда мисалы мектептин ар бир мектепте психолог бар. Жок эле дегенде бирден психолог бар. Кээ бир мектептерде 2-3 психологко чейин бар. Ошондуктан эми жок эле дегенде мектептин психологуна кайрылса деген сунушум бар да. Деги эле ушул балдарга багыт берүүдө же болбосо мотивация берүүдө деп коебузбу, анын жакындары, мугалими, ата-энеси же башка ушул сыяктуу жакындары ар кандай ыкмаларды колдонуп келгенибиз чындык. Мисалы бир эле учурда баланы мындай талап коюу, катуу талап коюу балага же салыштыруу кимдир бирөө менен баланы ардантуу, намыстантуу, жемелөө, арга кеткенде мактоо сыяктуу бир өзүбүздүн ыкмаларыбыз бар эмеспи? Ушулардын ичинен эң мындай таасирдүүрөөгү, эффективдүүсү кайсыл балага кайсыл ыкманы көбүрөөк колдонуу натыйжа берет? Негизи бул жерде ата-эне жакты карап көрсөк, ата-эне жактан балага эң жакшы эффект берген, кийинки жашоосуна дагы жакшы кандайдыр бир эффект берген бул мактоо. Орустар айтмакчы поддержка, да. Мисалы кичинекей бала, 3-4-5 бала мисалы сүрөт тартып келди. Ошол сүрөттү карап жаман болобу, жакшы болобу мактоо керек да баланчы. Балам, сонун тарттырсың сен. Айым мындай экен, тиңдей экен деп макташ керек да баланы. Мактаган учурда бала өзүнө кандай ишеничи көбөйөт, чоңоёт да. Анан кээ учурларда мисалы андан да жакшы тартыш керек болсо сүрөттү. Балам, сонун тартыптырсың. Сен мындан да жакшы тартканды билесиң, давай башкача кылып тартып көрөбүз экөөбүз деген учурда бала өзүнө ишенет и дагы таяна турган кишисин баарына ишенет да. Менин ата-энем бар экен, менин ата-энем мага жардам берет экен деген нерсе менен бул жеке гана ошол окууда эмес, бул кийинки чоң жашоосунда да ошондон ошол нерсе көп жашоосуна жардам берет да. Мисалы ошол эле учурда бала чоң жашоосунда эгерде баланы үй бүлөдө айтып кеткендей бирөөгө салыштыруу болсо көбүнчө, же болбосо кандайдыр бир ардантуу, же болбосо ошондой эле ар бир нерсенин өзүнүн бир эффектиси болот да чоңойгондо. Мисалы салыштырса, бала чоңойгондо өмүр бою бирөөгө өзүнүн жашоосун салыштырып келет. Мисалы ошол эле менин балам мындай болуш керек, анткени тигинин баласы тигиндей деген сыяктуу. Ал ошол нерсени каалайбы, каалабайбы, же мен бул жакка иштешим керек, же мынча акча табышым керек. Ал нерсени ал өзү каалайбы, каалабайбы билбейт да, мындай өзүнүн жашоосу эмес, бирөөнүн жашоосу менен жашап калат да, салыштыруу менен. Бирөөнү мисалы сен жаман кылып коюп турсуң, туура эмес кылып коюп турсуң деген биздин критика, ошол менен чоңойгон бала дайыма өзүнүн критикалап жүрөт да. Ар бир нерсенин өзүнүн эффектиси бар. Эгерде балага жакшы нерсе кааласак, бул кийинки жашоосуна дагы. Анда биз үйдөн жеке гана мактоону, жеке гана ошо өзүбүздүн жардамыбызды, поддержкабызды беришибиз керек. Рахмат Чолпон айым, ушул кыскача маанилүү маегиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, саламатта болуңуздар жана биз менен болуңуздар. Бүгүн бизде балдар психологу Чолпон айым болду. Саламатта болуңуздар.